Каданжай районунун аймагында саясий кырдаал өзгөрүүсүз. Каданжай райондук ички иштер бөлүмүнүн өздүк курамы жаңы имараты куруу аземдик катарга тизилди. Баяндаган милициянын подполковник Кадыров. Саламатсыздар жолдаштар. Саламат болыңыз. Сиздерди салтанаттуу имарат азем менен куттуктаймын. Эркин тур. Эркин тур. Осунун касиеттүү жерлери болгон Каданжай жергесине Каданжай районунун жаңы имарат площадына арналган капсула сала аземин ачык деп жарыялаймын. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү аземдин бүгүн катышуучулары, урматтуу биздин Баткен областык ички иштер башкармасынын башчысы Рашим Гапарович баш болгон, ошондой эле Каданжай районунун өздүк курамы. Бүгүн мына биз сиздер менен жакшы аземде турабыз. Мына 35 жылдан бери турган бул жерде даже астында фундаменти жок бир курулушта көп жылдар бою үзүлүү эмгек кылдыңыздар. Ошонун бүгүн убагы жеткен экен. Бүгүн мына где-то 60 миллион төгөлөгүнө акча бөлүнүп, мамлекеттик бюджеттен сиздерге жакшы имарат курулууда. Проекттер менен кошуп, мына биздин Баткен областында 488 айын болсо, ошонун 47-си сайыз убакта азыр күндө 57 ай өнүгүү жолго түшкөнү. Мына быйылкы жылда өзүңүздөр, мына күбөстөр, урматтуу биздин президентибиз Сооронбай Шарипович белгилегенде быйылкы жыл региондорду өнүктүрүү жылы. Мына ушул жылга сиздердин жаңы курула турган мына ушу имараттары ошол жылга туура келип атат. Ар бир мамлекеттин өсүүгө, эң биринчиден мамлекеттин өсүүгү үчүн мамлекетке тынчтык болуш керек. Эмгек кылдастар, мына биздин Каданжай району облусубуздагы эң чоң район болот. Мына 187 миңдей эл бар. Ошол жерде сиздер үзүлдүү эмгек жасап атасыздар. Сиздердин аткарган жумушуңуздар мынабы жакшы жактан дайым белгиленет. Ошон үчүн мына ишиңиздерде көп ийгиликтер болсун. Мына Кудай таалам кандай мына жаштардын ниетини Кудай. Сөз кезегин Баткен областык ички иштер башкармалыгынын башчысы милициянын полковниги Тагаев Ашим Гапаровичке берилет. Абиш Албаевич, урматтуу коноктор, ардактуу ардагерлер жана кесиптештер. Бүгүн сиздер менен баарыбыз жакшы күндө. Башкача айтканда, Каданжай райондук иштер бөлүмүнүн жаңы имаратын капсула салуу аземинде жыйналып отурабыз. Негизинен бүгүн айтсам, урматтуу коноктор, бүгүн өзгөчө күн болуп жатат Баткен областык иштер башкармалыгына. Бир гана канча жылдап Каданжай райондук иштер бөлүмүнүн имараты каралбай, мына келген чактан баштап ушу жерди өзгөртсөк экен деп тилек кылдык эле. Мына бүгүн ошол Алла тааланын тилегибизди угуп, бүгүн ошо ишке ашып отурат. Андан сырткары бүгүн ошондой эле дагы бир өзүбүздүн Баткен областык иштер башкармалыгынын кызматкерине өздүк курамдын колдоосу менен үй салуу аземи болот. Бул дагы мына астыбызда биздин урматтуу өкмөтүбүздүн өкүлү Абиш Албаевич астында сиздерге Баткенде кандай жумуштар болуп жатат, кандай экономикалык жылыштар, саясий кырдаал кандай экен астында жакшынакай айтып кетти. Бул да болсо бүгүнкү күнү өздүк курамдын арасында болуп жаткан иш мерчемдердин бир жакшы жөрөлгөсү болсо керек. Бул бир эле Каданжай райондук иштер бөлүмүнүн кызматкерлери эмес, бардык Баткен областык иштер башкармалыгынын кызматкерлери жана Баткен эли сүйүнүп, мына кубанычтуу күндө капсула салуу аземинде отурабыз. Эми Каданжай району боюнча кичине кыскача токтолуп кетпесек болбостур. Каданжай району 1938 жылы түзүлүп, бүгүнкү күндө Баткен областындагы калкынын саны жана аймагы боюнча эң чоң район
болуп эсептелет. Муну баарыңыздар жакшы билесиздер. Ошондой эле Кадамжай райондук иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматтык ишмердүүлүгү областтын бүгүнкү күнү урматтуу коноктор 30%-ны түзөт. Ошондуктан райондук иштер бөлүмлөрүнүн жаңы имараттын ишке берилиши менен кызматкерлерге жакшы шарттар түзүлүп, элдин коопсуздугун камсыздоо жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү багытында иштер бир топ алдыга жылат деп ишенемин. Өз аты айтып тургандай, Кадамжай пайгамбарлар кадам баскан касиеттүү жерлерибиздин бири. Кыргыз мамлекетинин негиздөөчүлөрүнүн бири, мамлекеттин биринчи жетекчиси Абдыкадыр Орозбековдун жана таза иштөөнүн үлгүсү болгон биздин абабыз Абсамат Масалиевдин кичи мекени. Бул өз учурунда Кадамжай райондук иштер бөлүмүндө кызмат өтөгөн ар бир кызматкер үчүн үлгү болуу менен бирге сыймыктануу менен кызмат өтөөгө үндөйт. Урматтуу аземдин катышуучулары, Кадамжай райондук иштер бөлүмүнүн имараты куруу маселесин көптөн бери көтөрүлүп келип, себеби 2011 жылы катуу жер титирөөдөн улам Кадамжай райондук иштер бөлүмүнүн бардык жумуш кабинеттери жараксыз абалга келип, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин корутундусу менен иштөөгө жараксыз деп табылган. Бирок ошого карабастан кызматкерлер кооптуу болгон жумушчу кабинеттерде ушул күнгө чейин кызмат өтөп келишти. Ачыгын айтсам, азыркы капсула салуу күнүнүн жетүү биз үчүн оңойго турган жок. Бул боюнча мен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министри, милициянын генерал майору Кашкар Асканчка, ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өкүлү Абиш Албаевичке чоң ыраазычылык билдирип кетемин. Баткен областтык иштер органдарынын кызматкерлери өз кезегинде элинин ишеничин актап, мындан ары да өздөрүнүн жүктөлгөн милдеттерин ак ниеттүүлүк, жогорку кесипкөйлүк менен аткарууга бүт күч аракетин жумшайт деп сиздерди мен ишендирип кетемин. Ардактуу коноктор, ардагерлер жана кесиптештер, сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен чын дил менен куттуктаймын. Майрамыңыздар куттуу, жолуңуздар байсалдуу, келечегиңиздер кең, мартабаңыздар улук болушун тилеймин. Сиздердин баарыңыздарга бекем ден соолук, бакубат жашоо жана ийгиликтерди каалайм. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله تعالى درجين خلقهم برحمتك يا رب. Qanday baldары baldan jerin Joldosh bekdey obonchu tarbiyalab Moldoniyas batasın algan jerin Kadamjayım, kenge bayım, Kandırnekin Her bir proyekini birgelikte oturup özüm karap, jetekçilikmen birge karap, sabremenim oldu. Smetin tanığı kaça oldu? Smetin tanığı 57 milyon. 57 milyon. Uzunu 42 metre. Diyağı 15 metre. Padval menen 3 etaj. Padval bilan 3 etaj. Her bir etajda biyikliği 3 metreden. Seneyim olur da. Aklı özel bolar. Ülkelerde de bizim jaranlar da. Alarından hukukunu tepkilemey, oşularda da adden olsun. Bayağı tergevçi kabineti yasaldı. Vardı. Zanyalardan biri var. Buna dükkanda Kıday savaşı olan çalışmalarında. Allah kakırat Camına jakşı ola. Kaderat çıkardı burada. Ulan. Özünüzün sınırı yamuduk akıldı. Стройсалары бар, гараж бар, котельный бар, отдельный ТП. Бар условиясы. Хамы yok отдельный. Жаңғы сотрудниктері де зәр кесті.
Nur rahmatın bereketiyle şöyle işlerinde Allah Teala nur rahmatın cadırı kılı şekil işlerinde Rabbana taqabbal minna inneke entes semiul alim bi rahmetike. Жақсы имараттардан болсын. Еліңіз ұшы имаратқа только şu жақсылығы менен келсін, ha? Еліңіз жақсы. Ay. Gelin. İçine taşlap koyuş gerek. Taşlap. Doğrusu koğamda mı? İçine taşlap koyuş gerek. Armağan Polat'ta. Dangal turşu. Жақсы қалды. Bütün oyuna жақсы benim orada. Batken şehri daha çekildi. Ulan boldu. Kaydını? Orada böyle oturuyor ekler, bilesler. Arayın bana. Ben de var. Biz görüntüler Kuruluşta komşu görsün mü? Gidiyor o. Bir hizmet gelip gününe göre tasarım. Жақсы құрылыштар Yerden fazla veriyorum. Elimizde püskü çok olsun. Olmaz gelsin. Ovadan ki, ovadan ki. O ne fundamentin evi, biz mi evi?